Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 17 август 2024 жыл мен сіздерге Ақтілек тарапта жайғашқан, ең негізгісі шаарга қараған Ақбура 1 жаңы қонышынан сатыла тұрған, жаңы салынған, жаңы ремонт болған Палтарашка түбіндегі үй туралы маалымат бермекчимин. Бұл үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Мен сіздерге биринчи болуп дарегин түшүндүрөйүн. Бұл жерге келиш үчүн сиздер Ақтилектин круговойунан Жапалақты көздөй бұл жаққа 1,5 километр түз жүргөнүңүздөрдө мына жер Жапалақтын центри болуп калат. Элдик маркет, светофордон сиздер солго бурулуп, асфальт жол менен 200 метр түз жүрөсүздөр дагы, анан оң тараптагы 6-көчөгө кирсеңиздер эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул 6-көчөнүн кире беришинде оң тарапта мына ушул апапакай болгон жакшы качестводо салынган жаңы үй сатылат тугандар. Қараңыздар, өтө сонун үй экен. Жаңы үй, жаңы ремонт болгон. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Локациясы да өтө сонун. Бул жерде Ақбура 1 деп коет тугандар. Шаарга караган жаңы конуштардын бири. Толугу менен шаарга өткөрүлгөн. Бул жерде тугандар пустой чек табыш кыйын, эл өтө жыш жайгашкан тугандар. Андыктан бул сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар, лайктан басып коюңуздар, дос таныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр. Чек арасы ушул жерден башталат, заборлору деле аппак болуп турат. Мына ушул жерге чейин болуп калат, ворота орнотулган, арка бар, сонун кыскасы тугандар. Бул үй түшүңүздөргө кирет, Кудай буйруса. Так, сатылуучу үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар 4 соток. Мына чоң воротаны ачып кирип келе бересиздер. Асты брусчатка болгон, арка менен жабылган, лампаларды караңыздар, кафель, жидкий травертин болуп сонун болуп жасалган тугандар. Эч кандай бир косяк таба албайсыздар. Келесиздер, оозуңуздар ачылат, Кудай буйруса. Көрөсүздөр го. Өтө сонун үй экен. Жери 4 соток айтып бердим. Кызыл китеби бар, документтери так. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар. Анан үйдүн запасной 6 тонналык кудугу бар. Анан пока что центральный канализация жок. Ошол себептен бул үйдө азырынча 2 септик бар экен. Мына кухнянын септиги мына жакта, сыртка жатканы менен душтун септиги төр жакта экен тугандар. Караңыздар, өтө сонун. Үйдүн алдына деле бир 5 машина кең кирип атат. Мына ушундай арчылар дейип коюптур, төз жүрүп келе бересиздер. Тугандар, видеого лайктан басып коюңуздар, дос таныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Түз жүрүп келгениңиздерде мына жерде раковина, мына 3 очок, мангал бардыгы бар. Той топур кеңири өткөрө бересиздер. Мына жагы болсо жашыл зона, газон деп айтканда. Мына дубалдардын ортосунда жидкий травертин, ылдый тарабы кафель, асты брусчаткаланган. Анан мына жакта болсо сыртка жаткан тугандар. 2 септиги бар, айтып бердим. Мына жакта бир экен. Анан үйгө кирип оңго бурулганыңыздарда ал жакта дагы бир септик бар экен. Запасной 6 тонналык кудугу мына жерде жайгашкан. Бирок негизи тугандар, эми билесиздер, таза суу бул жерде бар, болот, өчпөйт. Эми кээде сел болуп калат, кээде өчүрүп коет. Ошол себептен запасной кудук дагы жасап койгонбуз деп ээси туура жакшы информация берди. Мына үй тууралуу маалымат берип баштайын. Бышкан кирпич менен тургузулган Палтарашка тибиндеги үй. Мына подвалы деле 4 бөлмө, өйдө тарабы деле 4 бөлмө тугандар. Плюс холл болот. Крышалары жабылган, сырты кооздолуп жасалган. Мындайча айтканда даяр эле үй экен. Анан бул үйдүн узун турасы канча дей турган болсоңуздар, 13,5 га 10,5 экен. Азыр эми көп сүйлөбөй үйдүн ичине кирип сиздерге көргөзүп берейин. Ардыңыздар күтүп калыңыздар. Мына мага жаккан жерим, ол жерде дагы бир айнек терезелер өзгөчө экен, панорамный. Мына жерден ачып киресиздер. Кафель кийин жууп тазалаганда оңой болот. Бирок эшик бар, оор сонун эшиктен. Киргениңиздерде мына ушундай тугандар. Анан бул үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, подвалында умный печка орнотулган, анан бөлмөлөрдө ушундай отопление батарейкалар орнотулган. Бул Палтарашка үй тугандар, 4 комната плюс холл, тез эле жылып калат. Мына бирок эшикти ачып киресиздер, караңыздар. Өзүнчө эле бир сонун Америка. Отопление батарейкалар бар, айнек терезелер пластик. Мына кухон демерек, бардыгы бар экен. Келесиздер, жашайсыздар.
Мына караңыздар, өтө сонун. Анан дагы бир жакшы жери, эми бул жер мына холл болот да, көрүп атасыздар, а? Бул жер холл болсо, бул жак болсо кухня болот. Анан мына жерде ТВ зона деп коет экен. Мына жер күзгү. Күзгүнү мындай бурсаңыздар, буруп коеюнчу. Телевизорду мына жерге орнотосуздар. Наркы тарабы күзгү. Кааласаңыздар кухняда отуруп алып телевизор көрсөңүздөр болот. Кааласаңыздар мына холлдо отуруп алып телевизор көрсөңүздөр болот. Өтө сонун экен, ТВ зонасы. Мына туугандар, бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү. Мына дубалдарын караңыздар. Ала тоолорду дубалга чийип коюптур, сонун кылып. Эми туугандар, үйдү макташтын кереги жок. Бул жакта видео аркылуу деле көрүнүп атат сиздерге, жаркырап. Мына туугандар, караңыздар, өтө сонун. Так, ошондо үй мына биринчи кабаты 4 комната, анан мына бир холлу бар. Мына жактан үйдүн алды деле көрүнүп турат экен, жап-жашыл болуп. Өтө сонун. Мына карта болуп аткан бул жак. Так, анан бул жагы мына санузели бардыгы бар. Аристон бүт бардыгы мына подвалда экен. Ушундай достор, келесиздер, жашайсыздар, сонун үй. Ушул үйдүн подвалын көргөзүп берейин. Подвалы деле өтө сонун экен. Сабыр кылып туруңуздар, мына темир эшикти ачып киресиздер. Подвалдын бийиктиги болжол менен бир 2 метр чыгат. Умный печка мына жакта. Анан бул жагын кийин жилой деле кыла алсаңыздар болот. Подвалын көп эле ошентип жилой кылып алгандар көп. Жайында, же болбосо кышында түшүп өзүңүздөр жашап турсаңыздар болот. Аристон мына жакта экен. Өйдө тарабы кандай болсо, подвал деле ошондой. Анан мына жакшылап угуп алыңыздар, лампалар орнотулган. Мына жакта болсо 15 сантиметрлик пена менен жакшы утепление болгон деп эси түшүндүрүп берди. Утепление болуптур мындай айтканда. Мына өтө сонун. Подвал деле чоң экен. Кийин ушул жакта жашасаңыздар деле болот экен, сонун. Мына жакта. Мына жакта да бир комната бар экен. Умный печка мына жакта. Баасы $130,000 бааланды. Анан ала турган реальный адамга дагы жакшы кеми бар деп эси түшүндүрүп берди. Вариант мен жолдорун сурабакмын. Эсине өзүңүздөр чалып айтып көрөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Сонун үй экен туугандар, колдон чарбаңыздар. $130,000 жакшы кеми бар.